Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Мазары жоқ каналы. Бүгін сіздерге мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Васильевка айылынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сіздерге даректи түшүндүрөйүн. Дареги Васильевка айылы Комсомольский көчөсү 51-даректе жайгашкан. Сиздер ал дарекке баруу үчүн центральный көчө менен келесиздер туғандар Васильевка айылына. Оң тарапты карай келсеңиздер, продуктовый магазин Кубаныч дегенди көрө аласыздар. Ошол жерден эле өйдө карай. Сол тарапты карай жүрсөңүздөр, биринчи көчө Западный көчөсү, ошол жерде мини полияны көрө аласыздар. Андан кийинки көчө Комсомольский, ошол жерден сол тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан. Мына бул сарайбы, эмне ошондой эле сол тарапка буруласыздар тугандар. Анан бул жактан түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар экен. Аламидин базарына чейин барышат тугандар. Бул тараптан машинеңиз менен Дордой базар тарапка деле эгер жумушуңуз болсо барып келсеңиздер болот. Түз чыксаңыздар Ленинский айыл, андан кийин өйдө карай Объезднойдон түз чыксаңыз, Объезднойдон Алмайтинка менен түз чыксаңыздар Аламидин базары, оң тарапка карай болсаңыздар Дордой базары болуп калат тугандар. Эми калган маалыматты сатуучу үйгө жетип берейин. Фрунзе көчөсүнөн тугандар өйдө карай келип, Западная көчөсү, андан кийин Комсомольский көчөсү, ошол жерден чыгышты карай сол тарапка карай бурулсаңыздар, мынакей сол тарапка бурулганда эле 4-үй үй, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз болуп калат. Мына дарбазасында ондай баннер илинип турат тугандар. Продает дом деп. Так, анан дагы эмне маалымат? Жалпысынан жердин аянты Кызыл китебинде 15 соток, фактически тугандар 22 соток экен. Азыркы учурда по факту 22 соток болгон жер. Так, эң эле чыгыш чек арасы мына бул тараптан. Могу гараждын ары жагынан башталат, кошунанын могу заборунан. Батыш чек арасы мына бул кошунанын заборуна чейин болуп калат тугандар. Анан көчө тараптан эке машина койгонго дагы кенен жайы. Кандак мына келсе машина койгонго мындай жерге койсо деле болот. Чоңураак жүк ташууч машинеңиз болсо койгонго жер. И дарбаза, забор, бул тарапта гараж, могу жакта бир времянкасы менен, бул жакта чоң үйү бар экен. Мектеп боюнча айтсак, мына ошол Фрунзе көчөсүнөн эле өйдө карай келип атканым, Западный көчөнүн жанында эле, бир эле көчө ылдый жакта мектеби бар экен, садиги бар экен тугандар. И видеонун башында айткандай түз Бишкек шаарына жүргөн маршруткалары бар. Анан тынч, мынакей жакшы жерлердин бири экен тугандар. Бардык эле региондордон жана башка улуттардан деле жашагандар бар тугандар бул Васильевкада. Так, андан ары эми сиздерге азыр ички тарабын бир чекеден көргөзөйүн. Дарбазадан кирсеңиздер, мынакей ушундай кенен жайы машина койгонго. И бул жакта 11-8 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич, ылай кирпич. И бул тарапта хозпостройкалар дагы. Хозпостройкалар, электр энергиясы бар, суу бар, отопление, паровое отопление, котелны жаңы эле койгонбуз дейт тугандар. Так, бул жакта үйүбүз, азыр үйдүн ички тарабында көргөзсөм, үй коросунда 15 буканы өзүнө батыра алган мал сарайы, өйдө тарабында чөп жыйнаган сенегалы. Бул жакта дагы времянка, отопление, котел жайгашкан бөлмөсү, гараж бар. Жана бул забордун ары жагында мынакей жаш бактар, жана жер жемшеккенге жери плюс бир аз жеринде малинасы деле бар экен тугандар. Ал деле жакшы сорттогу малина отургузган дейт. Келип дагы эси менен толугураак түрдө маалыматын берип алсаңыздар болот. Мен азыр сиздерге колдон келишинче маалыматын берейин. Бул үйүбүздүн кире бериш прихожкасы тугандар, мынакей прихожка. Бул жерден түз жүрсөк, калган бөлмөлөргө өтүп кетебиз. Мынакей бул жакта мондай бир бөлмө, полдор жыгачтан болгон пол экен. Оң тарапта дагы мондай бир бөлмө. Үйдөн төшөктөрдү эле алып чыгып кетебиз дейт тугандар. Калган көбү калат экен. Көп буюмдар калат тугандар. Даже отун канасында отуну деле бар экен тугандар. Ошондо калтырып кетем, кыштын күндө келип эле отту жагып, жылуу, жумшак жашай бересиздер экен тугандар. Мына бул жакта дагы бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезелер. И андан ары бул жагында мынакей мондай дагы бир бөлмө. Батыш тарабынан терезе, көрүп турсаңыздар дейм, потолок пластик, полдор жыгачтан болгон пол. Бул жакта дагы мондай бир бөлмө экен. Түштүк тарабынан терезе, пластик терезелер. Так. Жана бул жагында кухнясы тугандар, мынакей мондай плиталар. Отоплениянын котелуна жаңы коюлуп тур тугандар. Так, андан ары
Сіздерге эми бул жактагы гаражды жана башка жерлерди көрүп койсоюн. Окей. Бул жакта ондай бир бөлмө туугандар. Летний кухня дейбизби ушундай жери. И бул жерден дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул жактагы ал тарабына тапчан коесуздар, мына кенин жери туугандар. Бул жакта жанагыдай продукты банка сактаганга склад. И бул жеринде мына гараж, көчө тараптан түз киргенге шарты бар. Бул тарапта дагы бир склад. Жана бул гараждын дарбазасына киргениңиздер эле оң жакта оттун кана, көмүр кана туугандар. Азыр ушунда мондай отундары да даяр экен, жана айткандай. Ушундай отун алып келип коюптур. Бүгүн эртең алып калсаңыздар отундары баары калат экен. Отопленияга жагып эле сразу жылуу жумшаклата берет дейт үй ээлери. Анан мына бул жакта 15 букан өзүнө батыралган мал сарайыбыз. Мал сарай. Стенасы пескоблок, сейсмопояс коюлуптур. Өйдөгө чөп жыйнаган жери деле бар экен. Бул жакта бир тооканасы. И жана жашпактары. Бул жакта жер жепшекенге жери. Жери фактически 22 соток, кызыл китебинде 15 соток экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Чек-араларды көрүп турасыздар, мынакей байкап эле турат. Могу теректерден бул жагы. Өйдө турган могу үй тараптан дарактан. Ошол жагда зымтор бар туугандар. Бул тарабында көрүп турасыздар, бул жерге чейин болуп калат. Кенен тыныч жакшы жерлердин бири экен. Анан бул жагында мынакей мал сарайы. Бул тарабы мындай стяжка болгон. Бул жакта акырлары 15 букан өзүнө кенен батыралат экенсиздер. Бул тарабында эле акыр кылсаңыздар болгодай экен негизинен дагы. Кылса, и аркы төрүндө жем сактаган жери. Ички тарабы улай менен шалыптыр. Мен оюмча ушул кышында жылуу, жайында салкын болуш үчүн ички тарабы ушул улай менен шуулалган. Так. Дагы эмне маалымат? Бери жанан өйдө карай жүрсөңүздөр, мына кенен дагы ушунча жер туугандар. Же келип төрүнөн үй салып саласыздарбы, бери карай. Негизинен калагандай эме кылсаңыздар болот. Же болбосо дагы бир кишини алып, бояктан киргенге заезд гаражын жайнап алып, мындайынан бөлүп 2 киши болуп алсаңыздар деле болгодай экен. Биягына участок каттары, биягына өзүңүздөр жашаганга үй каттары. Баасы бул үйдүн документин айттык бе? Техпаспорт кызыл китеби бар экен. Алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт. Баасы бул үйдүн туугандар 40 000 доллар сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот экен туугандар. Анан ушундай издеген достор менен, группалар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер. Ал нерсе үй ээсине жана ушундай издеген адамга чоң жардам болот туугандар.